Үрөй учурган окуя. Казакстанда эркек кишини өлтүрүп, жиликтеп туруп таштандыга ыргытып салышкан. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Ултаа облусунун Жез казган аймагында 30 январда таштанды челекте эркек кишинин жансыз денеси табылган. Жансыз дененин эки колу чыканактан, эки буту тизеден ылдый кесилген. Териштирүүнүн жүрүшүндө маркум ошол эле көчөдө жашаган 1985-жылкы жаран экени аныкталган. Кылмышка шектүү катары маркум менен бирге спирт ичимдиктерин ичип жана аны акыркы жолу көргөн эки жаран кармалган. Булак Сереп Кейже. Мужик не захуй кетип калды, ана уже катын өлтүргөн го негизи. Катын жаткан. Шишиңди сыгыңды ёптун не деген айылынды. Иттин өлүгүн ыстап келаткандай келди го. Өтө аша чапкандык. Шыкмаматов Мишустинге жооп берди. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустинди Кыргызстандагы орусиялык ишкерлерге кысым көрсөтүлүп жаткандагы мамлекеттик органдардын жогорку жетекчилиги негизсиз дооматтарды айтып жатат деген билдирүүсүнө комментарий берди. Өлкө жетекчилиги жөнүндө айтып жатып, Мишустин мырза так эместикке жол берди. Ал эми опузалап алуу деген сөз өтө аша чапкандык. Экономикалык маселелерге саясий боек берилди деп айта алабыз. Балким бул Михаил Мишустиндин объективдүү маалыматтын жоктугу менен шартталган. Өлкө жетекчилиги тескерисинче масштабдуу реформаларды жүргүзүп, коррупциялык схемаларды жоюу жана бардык тармактарда ачык айкындуулукту камсыздоо боюнча олуттуу чараларды көрүүдө. Бул принципиалдуу маселе жана мындай талаптар бардык мамлекеттик органдарга коюлуп жатат, деди Шыкмаматов. Эске салсак, буга чейин Михаил Мишустин кыргыз кесиптеши Адылбек Касмалиев менен жолугушууда Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга карата кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотууну талап кылган. Ал эми өкмөт башчы Адылбек Касмалиев Мишустиндин айткандарына макул болгондой түр көргөзүп, сизге өзүнчө кабарлайм деп жооп кайтарган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Казакстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 09 93. Биринчи майдан тарта Орусияда мыйзамсыз жүргөн бардык мигранттар чыгарылат. 2025-жылдын 1-майынан тарта Орусияда мыйзамсыз жүргөн бардык чет элдиктер депортацияланат. Ушул күнгө чейин мигранттардын өлкөдө жүрүүсүн мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул тууралуу журналисттер Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин 1-орун басары Александр Горовой билдирди. Анын айтымында 5-февралдан тарта Орусиянын көзөмөлүндөгү адамдардын реестрине 670 000 чет элдик жаран киргизилет. Жана ФСБ менен чек ара кызматындагы кесиптештерибиздин ресурстарына ылайык алар киргенин көрүп жатабыз. Бирок патент алганын же миграциялык каттоодон өткөнүн көрбөй жатабыз. Алар менен эмгек келишими түзүлгөнүн жана алардын укуктук абалын жөнгө салышы керек болгон 30 күн өткөнүн иш берүүчүлөрдүн билдирүүлөрүнөн көргөн жокпуз. Ошондон кийин биздин системалар аларды автоматтык түрдө көзөмөлдөнгөн адамдардын бул реестрине киргизет, деди Александр Горовой. Унаадан кан агып, жолду булгап бара жатат деген видео тарады. Социалдык тармактын колдонуучусу видео жүктөп Бишкектин көчөлөрүндө казак номурлуу унаанын артынан кан агып, жолду булгап жатканын айткан. Туугандар, чөтө могул машинаны карасаңыздар, артында кетип атам. Казакстанский номерде экен да. Бул машинаны текшерип коюш керек го, мону карачы. Тети өйдө жактан бери Алматикада келип алыш чогу. Артынан кан агып келет ичинен. Либо бул бир малдын каны, либо эмненин каны билбейм да. Бирок карасаңар, бүт жерди булгап келет, короче. Но уже машина деле айдаганга жарабай калыптыр. Эмелерге, органдарга жөнөтүп койгулачы, машинаны текшерип койсун.
Бишкекте автобуста кызга ыдык көрсөткөн адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Милициянын маалыматына караганда 36 жаштагы шектүүнү кармоо учурунда ал укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей каршылык көрсөтүп, сөгүп, коомдук тартипти бузган. Шектүү Бишкек шаарынын Лелин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилип, укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренеси боюнча административдик камерасына киргизилген. Шаардык милиция коомдук транспортто болгон окуяга байланыштуу текшерүү иштери жүргүзүлүп жатканын, анын жыйынтыгы менен шектүүгө кошумча юридикалык баа берилерин кабарлады. 2 февралда социалдык тармактарда чак түштү. Коомдук транспортто белгисиз адам анын жанында турган кыздын жамбашын кармап жатканын тартылган видео тараган. Автобус аялдамага токтогондо кыз анын артынан жамбашын кармаган эркек киши да түшүп кеткен. 6 айда түзүк жигит иштей турган бала экен дегендей жумуш жасап берем. Жеңишбек Токтурбаев Ош шаарынын мэри. Ош шаарынын жаңы дайындалган мэри жарым жылда жыйынтык көрсөтөрүн убадалады. 6 айда Ошту үлгүлүү шаар кылам, техниканы алдыртам, жолдорду оңдотом, барктарды тиктирем, баарын зыңкыйтып кармап коем, деди Жеңишбек Токтурбаев. Ал бүгүнкү жыйында орун басарларына галстугу жок жумушчу кийим кийип көчөдө иштейсиңер деген тапшырма койду. Ошондой эле ар бир орун басарын өзүнчө маселеге жооптуу кылып дайындап, ал эми көптөгөн бери иштеп келген орун басары Нурбек Кадыровго өзгөчө эскертүү берген. Нурбек Кадыров көптөн бери иштеп жатыптыр. Анча-мынча жетекчилер менен кучакташып, өбүшүп жүрсөңүз керек, байкаңыз дедим. Жетекчи канчалык көп иштесе, байланышы көбөйө берет. Иштин баардык жолун билип калат. Өзү мыкты жигит, Японияда окуп келген. Азырынча иштеп турсун, дагы көрөбүз. Эгер көбүрөөк өбүшчү болсо, иштен алабыз, деди кала жетекчиси. Депутат эс алууга кеткен акчасын комитет кайтарып бербегенин айтып нааразы болду. Комитет болса мен августта Бакуга жөнөткөн. Жарым жылдан бери чыгымдарды чечил элек дагы. Өзүмдүн чөнтөгүмө каржылап. Ошон кантип ишенсе болот. Эми ал малды өзүңүз билесиз. Сиз жабык болчу. Берип атам суроону. Комитет жабык болчу. Комитет чечим кабыл алуучу убакыт эмес болчу. Ошон үчүн баардыгы мыйзам чегинде иш алып барабыз да, Арсланбек Касымаханович. Бул боюнча өзүңүз да жеке кайрылгансыз, билемин. Менде да сунуш бар. Бул жерде 3 отургуч бош бар экен да. Дагы бир 3 замды шайлайлы. Балким күчтөрөөк болуп калар комитет. Причем тут жеке? Общий маселе, жеке эмес бул. Неге жеке маселе? Комитет жөнөттү мени. Арсланбек Касымаханович, айткан сунушуңузду эске Жок, бул алабыз. убакта кайыш айтып атат, мына эмечи, туура эмес кайышаны коюп алып. Жеке маселе эмес. Мени комитет жөнөттү. Арсланбек Касымаханович. Токтоңу бар, эмесин проектисин бияка алып келген. Билеттерин сатып берип, ана кайра билеттерин төлөбөй жүрөт. Эске алабыз. Жеке маселе эмес. Арсланбек Касымаханович.